Кыргызстанда акыркы бир айдан бери азык-түлүктүн баалары кескин түрдө кымбаттап кетти. Буга себеп пандемия шарты кедергисин тийгизип, жолдор жабылганы менен адистер түшүндүрүшсө. Эми өзүбүздөн өндүрүлгөн азык-түлүктөрдүн баалары дагы өсүп жатат. Бул эми мировой рыноктон зависит этип болуш керек бардыгы эле. Себеп дегенде бул жеке эле бизде кымбаттабай эле. Коңшу Казакстанда кургакчылык болуп жатат, түшүм аз болуп, ал эми Тажикстан жак жабылып турат. Мөмө-жемеш ошонун негизинен кымбаттап болуш керек. Ал эле эмес бүткүл дүйнө жүзү боюнча тиги май тартыштыгы жаралып жатпайбы. Ата мекендик өндүрүштүн кымбатташы жөнөкөй алармандардын нааразычылыгын жаратпай койбойт. Базар баасы былтыркыга салыштырмалуу 50% чейин жогорулаган. Өкмөт буга көңүл бөлүп жөнгө салбай жатканына нааразы болгондор көп. Айрыкча пенсионерлерге жаман болуп атат. Себеби деген эмне, алганыбыз 4000 пенсия. Анан дүкөнгө барсаң баары кымбат. 80 сом сайыз 100 сомго чыгыптыр. Помидор, бадыраңды айтпай эле койдум, шумдук. Ана 320 сомго 10 килограмм мун алам. Мен пенсиям жетпей калып атат. Дарыма да жетпейт, тамак ашка да жетпейт. Жаман болуп атат. Бул оңолуу жамагой Кыргызстан. Бүгүнкү күнгө карата жашылча жемиштердин баалары: алсак сабиздин 1 килограммы 90 сомдон болсо, пияздын килограммы 25 сомдон, картошка 45 сом, помидордун орточо баасы 55-60 сом, бадыраң 25, капуста 20 сом, бүлдүркөн 160. Ал эми өзүбүздөн өндүрүлгөн дарбыздын баасы килограммы 25 сомдон сатылууда. Кыргызстанда азык-түлүктөрдүн баасы боюнча абал татаал бойдон турат. Өсүмдүк майынын баасы мурдагы жылдарга салыштырмалуу 40 сомго чейин көтөрүлүп, өсүмдүк майынын сапатына жараша 1 литры 165-190 сомго чейин. 1 килограмм эт да кымбаттап, орточо баасы 420-430 сомдон. Кумшекердин баасы килограммы 65 сомдон сатылууда. Моурекилеле 1000ден ашты. 2000 сомго мынакей. Кенеде эле нерсе болуп. Мындан сырткары дыйкан чарбаларында быйылкы жыл кургакчылык болуп, мал чарбачылык менен алек болгон элеттиктерге тоют маселесинде кыйынчылык жаралды. Учурда биринчи чабык жаңы гана башталып, базарда беде 250 сомдон сатылса, кара беде 240 сомдон сатылып баштады. Талаадан жеринде барып алса 200 сомдон 220 сомго чейин алууга болот. Тоют маселеси бүгүнкү күндө кургакчылыкты атабыз, ысыктык атабыз, суу жетпей атабыз, ошого байланыштуу. Бул боюнча да кечээ күнү сиздер менен макулдашылган токтому кол койдум. Мунун негизинде чөп, саман, комбикорм жана башка дан эгин тоютун, ошондой эле жүгөрү, арпа, сулуу эч жакка чыгарбоого экспортко биз тыюу салдык. Тоютка тыюу салганыбыздын бир себеби бүгүнкү күндө көрүп атасыздар, бир түк беде же чөптүн баасы бүгүнкү күндө абдан жогорулап кетти жылдардан. Ал эми Бөрү Баш айылынын тургуну Курманбек Иманбакаев баласына үй салуу үчүн курулуш материалдарын сатып алууга келген. Алсак, үй курууга керектелүүчү курулуш материалдары 50%-дан 100%га чейин жогорулаган. Базар баасынын кескин жогорулаганына карабай, сатып алуучулардын саны кеңири болууда. Биз мына жакында эле бир 3 жыл мурун үй салып биттик эле. Ошол кезге салыштырмалуу азыркы баалар өтө эле кымбат. 2 эсе 3 эсе кымбаттап кетти. Biz buna burunku жылы алган 24 сомдук арматуралар бүгүнкү күндө арматура уже 60 сомго чыгыптыр. Местный болсо 36-38 сомго чыгыптыр. Ал эми азыркы Кыргызстандын экономикасына салыштырсак өтө эле кымбат. Эми айла жок, баягы үй салып атабыз. Жашоону улантырыш керек, балдарга үй салыш керек. Анан айла жоктон алып атабыз. Чет жактан жакында эле келгенбиз, анан бул жака келип ошо курулуш материалдары, кичине үйгө керектүү нерселерди алып, базарга чыксак, базардын баасы жакшы эле экен, көтөрүлүп тур бул жакта деле. Ошол бир аз көнүшө албай атабыз, эми көнүп кетербиз. Анан эми ошого ылайыктуу айлыктар, кичине зарплаталар да көбөйсө дагы ошого да туура келип калат болуш керек. Ошондой эле кымбатчылык жалпы журтка көйгөй жаратып, сомдун куну түшүп, базар баасы өсүп жатканы белгилүү. Асман чапчыган кымбатчылыкты тез арада өкмөт чечип бериши шарт. Жанара Алмазбек кызы, Алтынбек Исаев, Ысык көл жаңылыктары.